Биз жактан негизи кийим кече келбейт же кийим кече барбайт Дубайдан Кыргызстанга. Продукта жааты кирип чыкпайт. Бирок бизден бара турган Дубайдан Кыргызстанга кире турган нерсе эң биринчиси техника, машина жааты, машинанын түрдүү түркүмү, запчастынан баштап бардыгы кирет. Андан кийинки экинчиси технология жааты, iPhone телефон, баягы Sony камера бүт бардыгы мына болдордагы мен тартқан болдорда камераларын ушул жактан алышкан, арзан жана сыпаттуу. Неге урматтуу мекендешим? Себеби бул жерде Дубайдын шейхтери кегиле бардык компанияларга сунуш пикирлерин берип, кегиле ачкыла, жазгыла, ишиңерди кылгыла, налог салбайбыз, салык салбайбыз, бардыгы бесплатный шартты түзүп беребиз, жерлерден беребиз деп бүт компаниялар иштеп баштап, бул жерде арзан урматтуу мекендешим чындыгында iPhone телефонду фирмалардан арзан алса болот, ишти кылса болот. Мен айтайын, сунуш катары айтып атам, машинаны атайын бул жерде ортомчуларды коюп Кыргызстанга жөнөтүшүп атат. Мен сунуш берет элем, ар бир кыргыздын жараны өзү келип Дубайга машинаны алсын. Машинаны келип каалаган тандап өзү ала берет. Арзан дагы түшөт, билет дагы эч канча эмес. Ошондуктан мен ишеничтүү болот эле. Кыргыздын ар бир жараны келип, билет кетсе 100, 200, 300 доллар акча кетет билетке. Өзүң келесиң, көрөсүң, Дубайды дагы көрөсүң, кичине эс алып дагы кетесиң, машиналарды өзүң тандап, көзүң менен көрүп алып кетесиң да. Андан кийинки телефон техника жааты ошол иш кылып атканда достор, башкалар бар, ишти кылышып атат. Аллах ыраазы болсун андан. Сен дагы өнүк, өс. Бир эле Россия деп жүрө бербе. Чөлкөлөрдү, чөлкөмдөрдү оңдо. Европага чык, Дубайга кел, ишиңди кыл. Тилди билип алсаң, келесиң, жашайсың, үйрөнөсүң, кичине жүрөсүң, доставкада иштейсиң, көчөдө иштейсиң. Айырмасы жок. Кийин бүт билип каласың. Каерде канча алдандым, же каерде канча туура иш кылыш керек, же туура эмес иш кылыш керек, каерде кандай бүт билип калгандан кийин ишиңди кыла бересиң. Бул жерлер кимдерден калбады? Мен чыгамын деди. Сулуулук маселесинде кыздар чыкты, мен сулуу боломун деди. Эркектер чыкты, дүйнө жүзүнө элеп аламын деди. Ар ким, ар кандай адамдар келбесин бул жерлерди таштап кетти. Бул жерлер талашты, меники болот деди, бирок бардыгы кетти. Менмин дегендердин бардыгы сенсин болуп жерге кирип кетти. Бүгүн дагы арзыбаган дүйнөдө мүлктөө үчүн, арзыбаган байлык үчүн, машина үчүн бири-бирин талашып жаткандар бул маселеде ойлонушуң керек. Биринчи билип ала турган маселе, сенин рызкың эч качан эч кимге кетип калбайт. Сиздин рызкыңыз эч качан башка бирөөгө кетип калбайт. Көңүлдү ток кылыңыз. Сизге келет. Өмүр, мындайча айтканда, Азраил рызк маселеси сизден кетпейт. Тескерисинче кууп жүрөт ар дайым сизди. Анын өзүнүн рызкы бар, сиздин өзүңүздүн рызкыңыз бар. Анын 50 банясы бар, сизде бир эле баня бар, сиздики өзүңүзгө, аныкы өзүнө барат. Эч бирөөгө көрө албастык кылбаңыз. Көрө албастык кылуу бул жаман нерсе, урматтуу мекендешим. Чогуу биригип бизнес баштоо бул эң жакшы нерсе. Мисалы бир адам чоң фирманы алып чыгат. Мисалы үчүн. Чоң фирманы алып чыкты, ал жеке директору болуп туруп, анын башчысы болуп туруп ката кемчилик кылып коюшу мүмкүн. Ал жеке адамдын кемчилиги да. Ал үчүн ошол чыгарып ойлоп тапкан заводун же фирмасын биз барып жок кылып өртөп салышыбыз туура эмес. Аны биз тескерисинче мамлекетке өткөзүп же башка маселелерин кылышыбыз керек. Ошол ойлоп тапкан нерсесин биз туура колдонушубуз керек. Ал кемчилик анын өзүнүн кемчилиги. Ага жараша талабын мыйзамдын түрүндө жообун алат. Бирок анын ойлоп тапкан нерсеси өзгөчө, биздин муунга урпакка кала турган маселе да. Бул маселелерде кенен ой жүгүртүшүбүз керек. Качан эки адам биригип, Аллах табарак ва таала ушундай эки адам бириксе дейт, үчүнчү мен болом дейт Аллах таала. Эки адам биригип бизнес баштаса, мындай биригүү негизги маселе да. Бүгүн бизде ызычуу бир автомашина бизнес кылат десе дагы бул машина буяка сатам дейт, бирөөсү Кореядан алып келем, бирөөсү Дубайдан алып келем, андай кылам, мындай кыла берем деп ар ким ар кандай маселелерди айтат. Айтайын деген маселе не? Биригүү негизги маселе, ынтымак негизги маселе мекендештерим. Ошол дүйнөлүк бренддеги компанияларды карасаңыздар, бири-бириге биригип, бир нерсеси бар. Мисалы үчүн, бирөө баллонну күчтүүрөөк иштеп койгон, бирөө дискасын иштеп чыккан, биригип ошол сонун нерсени иштеп чыккан. Бул жөнөкөй мисалдар, бирок дүйнөлүк деңгээлде баары биригүүнү талап кылат. Бизде региондордо, мисалы үчүн, Нарын областы башка алманы эгет, Ысык көл башка алманы эгет, Ноокат башка алманы эгет. Дубайга барып, мен алманы ушул 7 ай бою жеткизип берем десеңиз, Кыргызстанда алма жетпейт. Неге? Алга өтүп жатканда, тендерден, текшерүүдөн өтүп жаткан учурда, сиз Дубайдагы араптарга не кыласыз? Мен ушул сорттогу алманы 7 ай силерге жеткизип берем деп договор болот, келишим болот. А бизде областарда ар ким ар кандай эгет алманы.
бир түрдүү алманы экпейбиз да. Мисалы Полшадан келип аткан алмаларды карасаңыз, бардыгы бир түрдүү келет. Бирок үзгүлтүксүз келет. Аларда ынтымак бар да. Биригүү бар. Башы бир булардын. Мисалы Баткен жактарда шабдалы эгишип атат, шабдалынын 1000 түрү менен, ар ким ар кандай эгет. Сеники башкача, меники башкача болуш керек. Ынтымак болуш керек, урматтуу мекендешим. Ынтымак негизги маселе. Бул бизнес маселесинде дагы. Биригүү негизги маселе экен да. Кенен коюш керек жан дүйнөнү. Эч качан сизге тиешелүү нерсе ага кетип калбайт. Мал базарда соода кылгандар дагы мисал үчүн. Бир дыйкан байкуш уюн сатайын деп биринчи жолу базарга чыгат, соодагер аңдып туруп базарга жеткизбей туруп алып коюп, базарды ичке алып кирип кымбатыраак сатат. Кой, андай кылбай, бул арам. Алып кирсин, ошол бааны көрсүн. Базарга жеткизбей, дарозага жеткизбей алып туруп, мындай карайт да. Жөнөкөй адам, байкуш адам, таксыр адам алып келип, арзаныраак алат да, алып кирип, ошол базардын өзүндө үстүгө коюп иштеп коет. Кээде ушундай группа болуп алышат. Мал базарда иштеп жаткандар маани бергиле. Ушундай группа болуп, ага ини, ата бир тууган болуп алып, бардыгы сүйлөшүп отурушуп алат дагы, 5-нчи күнү базарга барабыз. Сен келип арзаныраак сүйлөшөсүң, андан кийин кичине мен көбүрөөк беремин дейм, ошондой кылып ар кандай алдамчы жолдорду кылышып. Болсо бардыгы бир компания булар. Пайданы бир бөлүшөт. Уурулар уурулук кылышат дагы, анан тең бөлгүн ортодо деп адалдыкты талап кылат да. Өзү кылган иши арам, бирок келип эми тең бөлүшкөн акчаны деп теңдикти талап кылат. Адилеттүүлүк каякта бу жерде? Мал базарда иштеп жаткандар маани бергиле бул маселеге. Ат, жылкы. Жылкы эң жакшы транспорт болгон учурунда. Азыр машина чыгып кетти. Ат жылкыга жеткен транспорт болгон эмес. Мисалы түрктөрдө азыр аттын этин жебейт, жылкынын этин жебейт. Бул арам маселесиге деген такылат дегенге чейин барышат. Неге десеңиз, бул саясаттагы өкүм болгон да. Усманилер доорунда негизги транспорт ат болгон, жылкы болгон. Согуштарда, ар кандай жерлерде бирдеке алып келүүдө жылкыны колдонушкан, атты колдонушкан. Ошол мындайча айтканда жылкылар адамдардыкы болуп тура берет. Бирок согуш болуп кетсе, бир нерсе болсо, жылкылар автоматтык түрдө мамлекетке өтөт, мамлекет колдонот. Ошондуктан да саясий мааниде буларга тыюу салган, жылкыны союуга, жылкыны этин жешке тыюу салышкан. Да кымбат, эң керектүү жаныбар да ошондуктан. Негизи жесе болот. Бүгүн бизде ар кандай маселеде талашышат. Этин жесе болот негизи, бирок адал. Ошо түрктөрдө саясий фатваны, мындайча айтканда, саясий өкүмдү бул шарий фатва кылып алышкан да, көбү бүгүн ошондой болуп кеткен. Ошо машина маселесинде, карыз маселесинде, ошо соодага байланыштуу маселелерди айтып атабыз. Карыз маселесинде убакыт убада шарт. Болгондо беремин да, акча табылганда беремин да, ишим болуп кетсин беремин да деген нерсени жыйшырыш керек. Карызга буюм алып жеп уктагандан көрө ошо күнү ача эле уктай бер. Бүгүн маани бербей атат карыз бергендер, карыз алгандар. Жеңил карап атат да карыз маселесине. Адамдарды карасаңыз ишенич кетип калган бири-бирине. Себеби алган адам колуң менен бересиң, анан чуркап жүрөсүң да өзүң. Айткан убакта бербейт, же негизи эле бербейт. Базалдагы негизги маселелер. Урматтуу мекендештерим, анан жаман нерсе бар. Мисалы үчүн Кыргызстандын өзүнө эле бул кенен тараган. Мисалы бирөө, мен мисалы жеке, мен өзүм. Бир нерсе алып сатамын деп базарга кирсем, арзаныраак кылам. Неге? Башкалар клиент көбүрөөк келсин деген максатта. Бирок ошол эле базардагы адамдар чогулуп келишет дагы, кечкурун мага келишип, сен арзан сатасың бизден көрө. Бирдей болуш керек деп менин мойнума уруп, бирдей ценага түшүрүп коюшат да. Бул мүмкүн эмес нерсе. Тыюу салынган нерсе шарият жактан. Урматтуу мекендештерим, бул болбойт. Аллах белгилейт бул базардын баасын. Сен кимсиң? Погода үчүн, аба үчүн акча сураган. Да, ушундайлар бар бүгүн. Фирмалар бар. Ар жактан машина алып келип аткандар бар. Кокус бирөө арзаныраак сатамын десе, бирдеге деп калса эле келип чогулушуп келишет дагы, сен элди бузуп атасың, ар кандай кылып атасың. Кана бер деген
нерселерди кылышат да. Бул арам кылып атканыңар. Көп маселелерди ачыкка чыгарышпайт. Акча маселеси жаткандыгына байланыштуу. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештерим, рызык белгиленген. Биз рызкыбыз белгиленген. Кааласак ошого жетебиз. Бирок ошону берекелүү кылып алыш деген маселе бар да. Кичине чуркап, кичине 5 мүнөт алдыраак барып, арамдан кылганыңдан көрө, кичине жайыраак барып, берекелүү кылып алганың жакшы ошо нерсе. Адалга жетпейт мекендештер. Адалга жетпейт. Дүйнө үчүн кубалашпа, дүйнөнү кубай эле кой. Мунун артынан кууп эч ким жеткен эмес. Арадан 100 жыл өтүп, сени мени эч ким эстебейт. Бирок биз суроо жооп үчүн ал учурда жердин астында болобуз.